Абалтадан элибизде кыздардын баары чеберчиликтин сырлары менен кичинесинен эле таанышып, колу сындуу болушкан. Албетте, бул нерседе энелерибиздин ролу чоң болгон. Өзү билген нерсесин кызына үйрөтүп, улуттук маданиятыбызды кийинки муунга өткөрүп берүүнү салтка айлантышышкан. Ошол салтты улап, кызын жанына олтургузуп алып, оймо салып курак тигип жаткан бүгүнкү биздин каарманыбыз Кайрынса Бообекова. Ал өзү да кичинекей кезинен килем, тарт окуп, шырдак шырып, кол өнөрчүлүктүн баарын өздөштүрүп чоңойгон. Азыркы күндө бешик жасалгалап, курактан төшөнчү, жөлөнчүлөрдү тигип, аздыр көптүр чеберчилигинин пайдасын көрүүдө. Мына оймолор чыга элек болчу го. Ошо маалда көбүнчө мына куракка көп заказ келет эле да. Мына подушкаларды курайт элем, баягы семчка гүл, каттама курак, эң кыйын ошо курак, баягы майда куралган курактар бар го, ошолорду, одан кийин баягы 5 жылдыз курактар чыккан. Ошолорду көп курагам. Көп кыздарга бергем да. Одан кийин мына 95-жылдан кийин баштап баягы оймо төшөктөр чыгып, ошолорду одан кийин ошо оймо төшөктөрдү көп тиге баштадым да. Төшөк подушкасын мен комплект кылыпчы. Каарманыбыз бош убакытын текке кетирүүнү каалабайт. Күнүнө жаңы нерселерди жаратуу тууралуу ойлонот. Төшөнчүлөрдү ар кандай курактарды тигүүдөн сырткары чапан тигип, жип токуп, кол өнөрчүлүктүн кандай түрү болбосун өзүн сынап көрөт. Кайрынса эже азыркы учурда көбүндө кездешпеген мына ушундай курактарды, саймаларды жасап келет. Бул септи болсо атайын кызы үчүн даярдаган. Анын ичине мына ошол жөлөнгүчкө токтолгум келип турат. Анткени мунун эки жагы тең жасалгаланган. Биринчи жагында оймо, ал эми экинчи жагында болсо курак түшүрүлгөн. Бул нерсе көпчүлүк чеберлерде кездешпейт. Ал эми эки жагы тең мына ушундай кыргыздын улуттук оймолор менен жасалган төшөнчү болсо, бул чебердин өзгөчөлүгү деп карасак болот. Кайрынса эже учурда шаарыбыздагы тигүү цехтердин биринде иштейт. Жумуштан чарчап келгенине карабастан, үйүндө бир мал тигүүчү машинасын жүргүзөт. Анткени өзүнүн өнөрүн кыздарына үйрөтүүнү милдети катары көрөт. 9 жашында тикти окшойт эле. Мыналарды пычып берген мен өзүм материалдан. Аны ушу кызым мына машинада эле тиккенбиз, ушу экөөбүздүн машинасы ушу. Ана мындай ичтерин дагы мындай кылып токуган. Мына жиптерин өзү өрөт. Мынакей мындай жиптерин өзү өрүп, куклалардан бөлөп коет. Ошо мына төшөктөр, ички төшөктөрүн да тигет, мындай куклаларга мындай туникаларды өзү токуганды билет да. Ушуларды өздөрү токуган ушу кызым. Айжаркын каарманыбыздын ортончу кызы. Ал дагы апасына окшош чебер болууну каалайт. Кызынын кол өнөрчүлүккө болгон шыгын апасы 4-5 жашында эле байкаган. Кичинесинен чеберчиликке шыктуу болгон Айжаркын азыр курак курап, сайма сайып кол өнөрчүлүктүн бир нече түрүн өздөштүрүп алган. Мен токуганды, сайма сайганды, кураганды апамдан мен өзүм карап туруп үйрөндүм. Ал эми бул гүл, ваза, буларды телевизордон бир карап туруп эле үйрөнүп алгам. Ар түрдүү гүлдөрдү жасаганга аракет кылам жана мага гүл жасаган абдан жагат. Айжаркын болгону 12 жашта. Ага карабай көп өнөрдүн ээси. Анан дагы бир өзгөчөлүгү чач жасалгалоо. Өзү жашаган айылдын көпчүлүк кыздары келип, Айжаркынга чачтарын өрдүрүп кетишет. Кыздар кандай чач өрүүнү суранышса, дароо алардын каалоосун орундатат. Айжаркындын бүгүнкү коногу Адашгүл. Ал өзүнүн чачын тыкан, кооз кылып өрүп берүүнү суранды. Айжаркын өзүмдөй кичинек болсо дагы аябай зерек кыз деп айта алам да. Себеби дегенде кандай гана телефондон болобу же картинканы алып келип бересиңби, дароо ошондой кылып өрүп бергендей таланттуу кыз. Анан мен дагы ошол бүгүн өрдүрүп аябай мындай тыкаан болуп, сонун болуп калды да чачымчы. Мындан ары дагы убакыт болсо дайыма келип турсамбы деген да ниеттерим бар. Улуттук каада салт, тарых маданиятыбызды жаш муунга өткөрүп берүүнүн өзү тарбия эмеспи? Эске салсак, Кайрынса эженин чеберчилиги ага чоң энесинен калган таберик болсо, эми жаш муундун өкүлү болгон Айжаркындын шыгы апасы Кайрынса эжени көрүп калыптанууда. Элибизге тиешелүү болгон кол өнөрчүлүктү унутта калтырбастан, жаштарга үйрөтүп жаткан каарманыбыздан үлгү алсак болот. Толкунай Жунус кызы, Уларбек Можиев, Ару таң көрсөтүүсү.